Анда суроо жооп баштай берейин, Машалла. Бул суроолор бар сиздердики. Ошол себептен буга жооп берем. Так, бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум салам. Устаз, комшум дайыма үйүмдүн эшигинин түбүнөн өтөт. Бой жеткен неберем жоолукта, келиндер Куранда. Кудайга шүгүр. Бирок үйүнө эркек адамдар көп келет. Кичине үйдү жылдырып койсоң жаңжал кылып жатат. Сиздин кеңешиңиз керек. Так, ошондо кичине үйдү жылдырып койсоң. Эми бир нерсени унутпаш керек да, кошуна туурасында. Биз бир нече хадис айтып берейин. Кошуна биз мындай 7 кошуна бияка, 7 кошуна бияка. Дагы бир жакта 40 кошуна бияка, 40 кошуна бияка биз бир тууган болобуз. Кошуналыктын 3 негизде эме болот. Кошуналык бар. Биринчиси бул өзүңдүн тууганың болушу мүмкүн. Анткенче бир атадан боло турган болсо, акаң, иниң бир тууганы болуп калышы мүмкүн. Бир тууганчылык. Экинчиси субханалла уруулаш болушу мүмкүн. Үчүнчүсү болсо мусулман. Демек, машалла, сенин кошунаң сен жакшы адам десе, сен жакшы адамсың. Кошунаң жаман десе, сен жаман адамсың. Эми кошуна кандай мамиле кылыш керек десе, о улуу адамдардын окуяларынан билебиз. Хасан Басри, Басралык Хасан деген ушундай каддасаллаху сирруху деп коебуз. Ушундай чоң бир аалым өткөн олия. Ал Худжатул Ислам Бурханаддин дегенде өз лакаптары бар. Мына ушунча улуу адам бир күнү мечитте чыгып баратса, Баландай деген киши үй саткан атыптыр дептир. Анан ойлоп, ким дейсиң дейт? Баландай. Караса кошунасы, эмне себептен десе, айтат экен бирөөнө 40 000 дирхам карыз болуп калыптыр. Айла жок, банкрот болупту базарда. Эми төлөш керек экен десе, үйүңөзгө башын салып келип, үйүнө келип, кошунасына келип, ассаламу алейкум. Үйдө эмне саткандасың? Ушундай болуп калды десе, 40 000 дирхам мынакей дептир. Ал. Жок устаз, кереги жок десе, жок мынакей ал, көчпөйсүң дептир. Каалаган убагыңда мүмкүнчүлүгү оны мага бересиң. Анан таң калат экен. Элдин баардыгы таң калып калат экен. 40 000 дирхам. Бир дирхам мен билгенден 3 грамм алтын. Адашып кетпесем. Элде сөйт, эмнеге мындай кылдыңыз десе, бул менин кошунам дейт. Адеп ахлактуу. Бул кошунам мага бир да жол жаманчылык кылган жок. Бир да жол менин аркама сөз сүйлөгөн жок дейт. Эми башка бирөө ала турган болсо, алдын жаңжалашып турган, уруша турган бирөө келип калган болсо, мен кошунам дейт, 40 000 дирхамдан дагы артыгыраак болгон кошунам деп айткан экен. Имам Азам рахимулла биздин башчыбыз, мазхаб башчыбыз, жол башчыбыз, биздин туубуз, башыбыздагы биздин таажыбыз бир күнү үйүнөн мындай күнү бир чака суу көтөрүп чыгат экен. Анан апарып мусорго төгөт экен. Анан кошунасы жөөт экен, ары карайт, бери карайт. Аллаху акбар. Анан бир күнү чылдыңдайт, дейт, силердин тиги имамыңар, силер ушундай башчыбыз деп атасыңар, мына ушунакы ээрчип атасыңар. Күнүгө үйүнөн да үйүн ичинен бир чака заң алып чыгат. Бул мындай айтканда 40 алып чыгат. Элдин баардыгы устаз ушинтип атасызбы? Үйдүн ичинде ушундай кылып атасыз. Эмне маселеси бар десе, айткан экен, кап муну билгизбей эле коеюн дедим эле. Бирок айла жок, билгизиш керек болуп калды. Жүргүлө деп үйүнө киргизсе, үйүнүн мындай дубалынан кичинекей мындай бир жыртыктан дайыма бир заң чыгат экен. Заара. Анан бул дейт кошунамдыкы дейт. 3 жылдан бери ушинтип чыгат. Бирок ушу кошунама залал келбесин деп тозуп коем дагы, анан бул комнатада эч ким жатпайт. Ушунду апарып төгүп коем дейт. Баягы жөөт угары менен саждага жыгылган экен. О Алла, кечир мени деп ошол замат мусулман болгон экен. Көрдүңүздөрбү? Ал эми Азирети Али радыйаллаху анху бир күнү өзүнүн үйүнөн бир эчки союп туруп, аны айтат экен. Кошунага бер деп. Акырында кеч киргенде баягы кызматчысынан айтат экен, кошунага бердиңби десе, жок, кошунага бере элек, аз бираздан берип, тур бер десе, устаз, эми ушу жөөт болсо өзү, а ушу эмненче анча кейдиңиз десе, жок дейт, менин досум дейт, менин кайнатам дейт, менин атамдын ага иниси дейт, инисинин баласы. Бага ушунду айткан. Кошунаңдын ким болсо да ыраазы кыл деген. Мен аны ыраазы болмойун жата албайм деген экен. Ошондой эле кимде ким өзүнө тиешеси жок,
bir alakандай жерди ээлеп алса, нахак акысы жок, кошунасындыкына кыяматта о жерде болгон тозок болот экен. Мынакей кошуна тура ушундай. Ошол себептен эгерде кошунаңыз сиздин жериңиз болсо айла жок, мейли. Бирок эгерде анык боло турган болсо, сиз кошунаңыздын акысын кутулган болбой калдыңыз. Жакшы суроо жарым илим дейт. Субханалла, бир суроонун аркылуу канча деген маселе чечилип кетти. Бирок менин кеңешим ушу, кошуналар менен урушпагыла. Мен атам айтат, абысың жакшы, аш көп дейт. Бул нерседечи бизде кыргызда сөз бар. Адамда биз аш жебейбиз, каш жейбиз. Ошол үчүн мындай айтканда эме деген сөз бар го, тиги кошунаң дейт да, бул сенин көргө чейин узатып турганы бар. Кошуна менен алдында 5 милдетибиз бар. Ол субханалла эң жакында мусулман момунга 5 милдети бар. Бирок ошо кошунадан да 5 милдетибиз бар экен. Керек болсо ошо өлүп калса, жаназасын көтөрүшүң керек болот экен, эч кандай вайли жок калса. Кошунага өлүккө ээ чыкпай калса, кошунасы ээ болот экен. Анын каражаттарын баарын кошунасы көтөрүш керек болот. Мына ушундай болот кошуна. Керек болсо жана этажда жашагандар, мен айтам, мынтип дүкүлөт балдарыңа чуркатпагыла дейм. Чарчап турган кошунаңа мындай бир кулагын этип, чарчап кыжалат болуп калбасын. Ошол мейли жөөт болсун, орус болсун, дуңган болсун, тажик болсун, ошо кошунаң менен субхана дайыма сыйда болуу керек. Менин кеңешим ушул. Рахмат. Ассаламу алейкум. Мен 4 жашаш уулума сүрөлөрдү, салаваттарды, зикирлерди жаттатып жатам. Кээде айтканда туура эмес айтат, андан кайра айтат. Андан кайра айтат. Оңдоп экен, эч нерсе болбойбу? Кеңеш берип коюңуз. Чоң рахмат. Эчтеке болбойт, машалла. Айттыра бергиле. Мындай айтканда бала бул мындай тигилген чынар терек да. Өзү бала тарбиялап келгендечи, силер балдарга салават, Куран үйрөтүп коюп эле бүттү деп ойлоп атасыңар да. Көп ушинтип ойлойт экен. Кээ бирлер вообще дурак да. Курсагы тойгузсун, кийин бүтүн кылсам болду дегендер да бар. Андан да жинжилер бар билесиңерби? Балдарына английский, испанский, французский үйрөтүп, анан лучшее вложение деп коюшат да. Мен баламды окутутам дейт. Жок. Мындай туура эмес бул. Үчөтөн туура эмес. Сен өзүң болушуң керек. Ата атадай болуш керек. Энедей болуш керек. Биринчи баладан мурда ата-эне болуш керек. Эң жакшы тарбия бул ушул. Түшүнөсүзбү? Биздин улуу имамыбыз Имам Газалинин ушу бала тарбиялоо боюнча китеби азыркы мезгилде Оксфордто, Кембриджде окулат. Ошол жерде ушул усул методология менен азыр дүйнө жүзү психологдор, психиатрлар керек болсо ушул нерсени окушат. Детский психология только ушул китеп менен окулат, 3 китеп менен окулат. Мен метод көрүп алып таң калып калгам. Охо, субханалла, ушунча деңер. Мен өзү педагог, психолог боло деп билем. Муну окуган билем. Эмне үчүн айтып атам муну? Анткени ушул ислам тарбиясын туура деп көрүшкөн. Ал киши мындай деп түшүндүрөт. Бала дейт, бул мөмөлүү бак сыяктуу. Мөмөлүү бакты тиккендердин алдында бир нече нерсени караш керек дейт. Биринчиси, мөмөнүн даракты тигишинин алдында жерди карагыла дейт. Жер бар го жанагындай, поля. Анан аны тапкандан кийин жакшылап орноштургула дейт. Баягы күн жагын каратып, мындай билесиңер, каягына бечкен мен барган дыйкан силер көбүрөөк өрүп кеткенсиңер да. Анан кийин аны жакшылап кырк менен жакшынакай кылып өз убагында суарып тургула. Анан кери учурунда кереги жок бутактарды кесип койгула дейт. Ошентип жакшы мөмө аласыңар дейт. Аны түшүндүрмөлөп мындай дешет. Бул баланын жакшы болушу үчүн дейт, талааны жакшы тандаш керек деген, бул эркек киши аялды, болочок аялын жакшы тандаш керек экен. Аял эркек киши болсо болочок күйөөсүн жакшы тарбиялаш керек экен. Алышты табыш керек экен. Ошол талаа экен. Аны экөө табышкандан кийин урукту туура салыш керек экен. Арам жол менен эмес, туура жол менен. Шариаттын жолу менен, дуасы менен, пикири менен, намазы менен.
Ушул даарат менен жакшынакай. Ошондон кийин ана бир нече убакыт өткөндөн кийин эмне кылат? Туура суу аркылы дейт. Эч качан алдамчылык менен арам нерсе алып келбе дейт балаңды табагын. Анткенсе ар бир арам менен чоңойгон бала дейт тозокко буйрулган. Ар бир арам менен кусок болсун да кичинекей. Мен айта берем мындай, эгерде үйүңөргө мындай бир мисал. Эгер үйүң өртөнүп аткан болсо, ал үйдүн ичинен эмнени алып чыгасың? Балаңды, аялыңды, күйөөңдү бүт нерсе сүйрөп чыгасың. Эң керектүү нерсени аласың, туурабы? Ошондой эле субханалла, эгерде үйүңө кичинекей бир жактан уурду алып келген, взятка менен келген, аткезчилик менен келген, бирөөнү уурдап, бирөөнү тоноп, зулумдук менен келген, бирөөнү алдап метр менен, килограмм менен алданып, бирөөнү андай бир шулуундук менен жолуп, азыркы жанакындай кибер мошенниктер чыгып кеткен. Жалаң жанандай телефон менен саат түшөт, мага да түш деп жүргөндөр, кредит менен алып келгендер, жана рассрочка деп плюс минус төлөй албай калсаң кичинекей 1% кошосуң деп процент кошкондор, мунун баары арам да. Ошондой менен сугарып салбагыла дейт. Анткени ошол кире турган болсо, эртең жакшылык күтпөйлү. Эгерде мөмөнүн эмесине бактыкка жалаң жанагындай бир куя бере турган болсо, акырында андан чыккан мөмө эмне болот? Болот экен. Ошол себептен алымдар ушунчалык деңгээлде айтып койгон. Баланы салават анан Куран үйрөтүп коюш эле менен болбойт. Өзүңдүн субханалла жашооң, турмушуң менен, басиратың менен көрсө. Балам калп айтпа де. Имам Азам окуясын айтып берем дайыма. Имам Азамга бирөө келген экен. Дамылга окшош. Келет экен. Устаз, балама тауып врач бал жебе деп атат. Бирок бул балам болбой эле жеп атат. Анда бир нече убакыт 40 күндөн кийин деп коюптур. 1,5 ай өткөндөн баласы эсип болсо, баласы баягы жара болуп кеткен, ар жак бер жара. Анан кийин эмне десе, балам эми бал жебе дептир. Макул устаз, бал жебейм депти. Ошо бир нече бал жебей калат экен, баласы айыгып баштайт экен, баягы киши келет экен, устаз, анын алып келип, баягы деле айтып койсоңуз болбойт десе, 40 күн мурун өзүм бал жечим деген экен. Өзүң сөгүнсөң, балаңды сөгүнбө деп айтсаң болобу? Өзүң сигарет чексең, насыбай салсаң оозуна, калпычы болсоң, бузуку болсоң, субханалла, үйүңдө туруп алып бирөөнү ушактап аткан болсоң, күйөөңдү келелеңче сөгүп аткан болсоң, аялын тепкилеп аткан болсоң, киши катары көздө итпи же мышыкпы деп айван катары көрсөң, алмашагандан алыс түшпөйт дейт кызды. Мөмө бар го, жерге түшкөндө ошол эле түйүнөтчү. Балаң да ошондой, кызың да ошондой болот. Сонун бекен? Мына ушундай субханалла, ошон үчүн Алла жактар береби. Эгер адам аябай кыйналып турганда намаз окуса, Алланын каары кетеби. Эгер намаз окубай жүрүп кыйналганда эле окуса, иши артып кетеби. Жок, эмнеге? Кыйналган убагында окуган намаз боло берет, анан окубай койгон намаз үчүн каза болот. Ал моюнда милдет боюнча калып калат. Анткенсе 5 мал намаз окуш парз да. Ал окубай койсоң деле, кийин окуйм десең деле, окулбаган баары каза боло берет, моюнда жүк кала берет. Ал карыз болот. Кээ айта берет, мен эч бир күнөөм жок дейт. Уур кылбайм, ушак айтпайм, бирөөнү урушпайм, бирөөнү албайм дейт да. Күнөөм жок эле дейт да. Күнөөлөр намаз окусын дейт. Андай акмакчылык бизде жок. Ал баардыгына парз. 12 жаш, кыз 9 жаш бүттү. Болду, намаз парз. Окубаганың каза болот, эртең жооп беришиң керек болот. Кыямат күнү Алланын эң биринчи сурак намаздан болот. Аны ошол себептен баягы кыйналсаң да, кыйналбасаң да намаз окушуң керек. Бул парз. Аны эч ким мойнунан ала албайт. Мына 5 мал намазды эч ким мойнунан алып, жок, сен окубай кой деп айта албайт. Керек болсо аялдар мынакей ооруп калгандан кийин анын эмне экен, субханалла, жанагындай казасына аракет кылышыңар керек болот. Окуш керек анда. Орозон жөнүндө айтып, субханалла. Орозо болуп калдыңыздар, орозодон болуп мындай ошол оор келип кала турган болсо, казаны толтура бериш керек болот. Намазда болсо Алла кечирип атат, бирок ошондой болсо дагы эмне экен, биз ошол гана мезгилде намаз окуганга болбойт деп айтайын деп атам. Ошол үчүн кереги жок. Анда мындай кыла. Мен аркаман кайтыла калам, баарыңар жок. Аллахумма жандуу эле айтсаңар. Аллахумма инни а'уду бика минал бараси вал джунун вал джузам ва сайил асқам. Болду. Ана жинди болбойсуңар. Алапес оор менен оорубайсыңар эми. Жугуштор болбойт мынакей. Всё. Калганын кайтып атпайлы коюн, а?
Assalomu alaykum ustoz. Mening balam 8 yoshda, аты Ali Nur. Annur. Annur бұл атты өзгөрт деп көпчүлүк адамдар жана имам айткан. Алланын аты деп өзгөртүш керек. Ооба Нур деп койсоңуз болот да, бирок качан ан деген кошулганда бул сыфатка айланат. Бул араб грамматикасы ушундай да. Мындай айтканда предлог кошулганда автоматически баягы сөздүн мааниси улуу болуп калат. Ошо Ан-Нур деп мисалы Нур деп койсоңуз боло берет. Жана Абдурахман деп коет, Рахман деп койсоңуз Ар-Рахман деп кое албайсыздар, Ар-Рахим деп албайсыздар. Малик деп коюп койсоңуз Ал-Малик деп койгонго болбойт. Ан-Нур деп коюп койгонго болбойт, Нур деп коюп койсоңор болот. Эчтеке болбойт, Нур деген Нур да шоола. Туурабы? Ошо сыпат болуп кеткен ат болбосо Нур деп чакырыңыз, макулбу? Эми өзгөртүп койсоңуз жакшы болот. Кандай деп коюп коюш керек? Абдыбек деп кой, Кадырбек деп кой, Жаныбек деп кой. Дагы эмне деп коюш керек? Калыгул деп кой. Боло берет. Эң жакшысы Мухаммад. Так, ассаламу алейкум. Суроом, балдарыма бирдей мамиле кылбаган, колуңда барын кичине болсо да чоңураак бийик көргөн ошого карап келиндерине адилетсиз мамиле кылган кайненеге кеңеш айтсаңыз. Çok bunlar adiletsizmez de ama adalet öyle mi? Normalde kaynene bu. Başka nersesini görmeye kaldım mı? Otuz turanda. Anday nerse olmaydı. Bir nerseni unutmağılar. Ata-ene daima alsızrağın koldoydu. Oğurup atkan tarafında жүрөт daima. Düşünüyorsunuz mu? Kolunda var bolsa dağı bir kemçiliğin bilet enesi. Sen bilbeysin anne. Bir karakterden bir neseni bilet. Oşo söylenen köp vaktlarda bu adiletsizlik emes. Naborotdan subhanallah şükür ayt. Düşünüyorsunuz mu? Baldarın ortasında adiletli boluş öte oor. Çanda leyine olbosa adiletli bolam dep hareket kılып. Aldı ele baykuş akırda kuyup kalat. Oşo söylenen sen özün okatın kılar. Bu kaynenege emne kılasın bakayım. Bir ay murun söykö salуу болду. Фатиха болгондон кийин мен жазышты баштадым. Бирок ар бир сүйлөшкөнүбүздө сүйлөшпөйлү деп айтат. Устаз, эгер бул менин колумдан келсе макул болуп такыр жазбай коймокмун, бирок адам сүйгөн адамына сагынгандыктан жазат экен. Мен тойду эртерээк өткөрөлү деп сунуштадым. Бирок ар кандай себептер айтылып, азыр болсо дагы бир жылга жылдырып деп жатчы. Устаз ушул маселени мага кандай кеңеш бересиз? Кандай кеңеш бересиз? Кандай жол тууралуу болот? Алла ыраазы болсун. Фатиха ушу баары чечилиптир да, сөйкө салуу болуптур. Аны эми субханалла сүйсөң деле, сүйбөсөң деле, сүйүп сүмүрөң алсаң деле субханалла бул эми проблема эмес. Бул жерде уже жылдырабы, жылдырбайбы эмеси жок. Эмне үчүн биз айтып атабыз, анткени сөйкө салып коелу, никенин башталышы эмес бул. Өзөмдө кудалар чечип койсо бул мына эр катын болуп калды деген сөз эмес. Качан гана ортодо молдон нике кыйгандан кийин анан субханалла ушул нерсе туура болуп эсептелет. Макулбу? Анан убактысы чыдай албай отурсаң орозо карма. Чыдай албай отурсаң орозо карма. Bir жыл бар экен, күйөөнү алким күйөөнү сыйлаган үйрөн китеп окуп. Кантип бактылуу болом эми. Бу адамдар субханалла көзү менен сүйүп алат, кулагы менен сүйүп алат. Субханалла. Анан кийин Алла Таала балким бул жерде бир хикматы бардыр. Макулбу? Негизи никеде шашпаш керек. Жок, никеде шашпаш керек. Мен айтайын деген нерсем, бул эрте бериш керек. Бирок субханалла качан бир никеге тура турган мезгил болуп, кимди тандап атсаңар, ошондо 3-4 вариант болуп турган болсо, же ушунун бири болуп турган болсо, карап жакшына карап турган тийгиле, карап туруп алгыла. Макулбу? Бул нерсени аябай караш керек. Азыркы заманда тим бойло. Эртерээк дейсиң, бирок кимге берип атканыңарды карагыла. Шашпай карап, сурап, машалла. Макулбу? Сырдакана жерге бергиле. Ол кошунага тийсин. Билет, кимдин баласы экен. Ол же болсо аркы көчөгө берип койгула, субханалла. Жакшы кызды баягы алыс кетирбей, алып калсын, машалла. Жакшы болсо, анча-мынча мындай өңү хөник болсо деле, мындай карап туруп, бул өңүн карап, баягы чырайын чылап ичмек белең аны. Bizde söz var, sizlerde var mı şunday dese? Çırayın çılap içmek beleng deydi. Bu suğulluğun ne? Botkok yemek beleng anı.
адеп акылак боло турган болсо, машалла, мына ошонун аркасында Алланын жакшылыгы, кайры бар деген сөз. Түшүнүктүбү? Анан кийин баардыгы тең эле мемелеп калып, азыркы мезгилде сурай беришет. Устаз, кандай күйгө тийишим керек, кандай аягга алышым керек дейт. Ыймандуусын ал. Бол ошол эле критерий. Бай, сулуу, жана нерселер ал экинчи эме деп. Ыйман болгон болсо, байлыгы да сулуу да сага өтүп берет. Эгер ыйман жок болсо, сулуу боло турган шор болосуң, бай боло турган кор болосуң. Ошол баардыгы ыйман, Кудайдан коркконуна ти, Кудайдан коркконун ал. Мен айтам, мейли хижаб жабынбасын. Бирок сурап көрдүм, намаз окуган ниетим бар. Кудай буйрса ниетим бар. Болду, ниети бар экен, ала бер болду. Кээ бир эркектер бар, сонун эркектер бар, намаз окуй элек кой, сен айтып көр, ошо намаз окуганга кандайсыз, даватка чыгасызбы, же сиз имамдарды сабак аласызбы? Иншалла ниетим бар. Азыр кичине бир тоскоолдук болот десе, ниети бар экен, бу ти. Главное, алкаш болбосун, нашакор болбосун, элди бузган зынакор болбосун, альфонс болбосун. Түшүнүктүү болдубу? Мына ошол. Аял киши өз иштеп тапкан каражатын ата энесине коротсо болобу? Жолдошунун уруксаты керекпи? Жолдошума каршы болсо эмне кылуу керек? Күйөөң каршы болгон болсо бербейсиң. Өзүң табасыңбы, өзүң таппайсыңбы, болду. Анан фыктагы алымдар субханалла мондай чачып берет. Так, өзүнүн акчасы болсо тигиндей кылсын. Жок, мен азыр мындай болуп калдым. Туура, өзүң тапкан акчаң. Бирок ошондо биз карайбыз, мисалы бул жерде мындай да, балким күйөөңөрдүн, өкмөңөрдүн бизнесиңер бирдир. Бир соода кыласыңар. Эгер деле жок, сен бирөөнө мандикер болуп иштеп кел, 500 сом таап кел, анан ошону коротом деп атсаң, пожалуйста. Бирок ошондо дагы эмне кылыш керек экен? Ошол өзүңүн энең, ата энең эмес, бир тууганың эмес. Ошол күйөөңгө, үй бүлөңгө короткон акчаң жакшыраак болуп эсептелет. Сооптураак. Эркек болсо өзүнүн ата энесине, бир тууганына короткондон дагы өзүнүн аялына, балдарына короткон сооптураак болот. Түшүнүктүбү? Үйлөрүн ачка кылып калтырып коюп, кээ бирлери субхана ата энесине, бир туугандарына тиги жака чачып жүргөндөр бар. Эмне десе мен ушундаймын дейт да. Жок, бул туура эмес бул. Биринчи аялыңды камсызда, балдарың үй менен камсызда. Андан кийин анан баары укук сурай берет. Укук сурашат менденчи. Мен кылсам болобу? Баардыгы башыңа батинген кийип алсаң да болот. Бирок субхан экен, күйөөңдүн уруксаты жок, каршылба. Күйөө бул пир. Качан күйөөң өлгөндөн кийин кемпир болосуң. Ага чейин байбичесиң, төрдө отурган. Түшүнөбүзбү? Мына ушундай чоң бир нерселер. Мен аябай ушул нерсени карайм да. Анан кээ бир үйгө барганда мынтип карап турам. Качан аял кишилер келип мындай тияққа туруп, анан кийин эркек устуканды көтөрүп келгенде, деп машалла, эркек башкарат экен дейм да. Качан аял келип, тур тиги берсе, күйөөсүнө, деп минтип баштаса болду дейм, анан тамак жегенден коркуп баштайм. Анткени аял башкарган үйдөчү проблема. Ал үйдө береке болбойт. Келесоо эриң болсо да, ошону коноктун төрүнө коюп туруп, акырын кулагына шыбырап, акырын көтөртүп турган акылды сен болушуң керек. Ушундай чоң нерсе бар. Бул ата бабадан илгертен келаткан сыр. Бул нерсени аткарышыбыз, кылышыбыз керек. Эрместер, Сүлүктүү шаарыбызга кош келдиңиз. Кош болдук иншалла. Мурабаха ипотека аркылуу Бишкектен үй алса болобу? Накталай алганга мүмкүнчүлүк жок. Балдарын чекеден студент болуп катат. Маалымат берип коесузбу? Булар жөнөкөй эле квартирага деле кирип коесуз, булар жеп отурбай. Мындай дегендей, субханалла. Акчаң жок болсо, зачем карыз болот? Андан көрө ошол балдарыңа үй сатып бериш, аны ошентип окутуп кереги жок. Барып общежитиеде жатсын. Оорчулук менен окусун, бирөөсүн оозуна кашаны тыгып бияктан тыксаң, тияка барып дальше тыксаң. Өзү деле туура эмесирээк болуп калат. Бирок эми ипотека деген нерсе шариятыбызда уруксат эмес. Мунун шарттары бар да. Мурабаха деген бул бирөөнүн акчалуу бул соода кылуу деген сөз да. Мисалы алсам, менде үй бар, мынакей, боо стакан бар. Сен стакан сатып алгың келип атат. Дамыламда акча бар. Сенде акча жок, айтып аткан. Мынакей, молдакей мага сат деди, мын сатып алды. 10 сомго сатып ал айтып аткан. Мынакей, мен сага 15 сомго берем деди. 5 сом кошсо экөөнүн соода болуп атат. Эмне болду? Бул мурабаха болду. Мудараба деген сөз бар, ал инвестиция. Мына менде акча бар, молдак иш кылган келип атат.
Эмне болду? Мен инвестицияга акча төлөп атам. Бирок карагыла, бул жерде бир маселе бар. Төлөй албай калса, бул төлөй албай турган болсо, банкрот болуп турган болсо, бул эмне болуш керек болот? Экөөнүн ортосунда проблема башталат. Ошондо дамыл айта турган болсо, жок, сен төлөй албай баланча процесс бул арам болот уже. Чүнкү мударабада инвестицияда ушундай, мынакей болду, бияк ал бердим акчаны, бул киши банкрот болуп калды, мен кошо банкрот болом. Ошо мезгилде баланча сомдун ровно чыгарып бересиң деп айта албайм мен буга. Ушундай маселелер бар. Эми муну инвестицияны айтпай эле коелук, просто айтайын деген десемчи. Мен аябай эски окшойм, мындай байкасаңар эски киши экенмин. Бир нерсе айта берип, бирок айтайын дегенде ушундай болгон, ошол эскилерден чоңоюп көбөйгөндөрбүз да. Азыр эле телефон карап эле акылдуу болуп калдыңар деп ойлоп атасыңар өзүңөрчү. Баягысы мындай эми бар да, акыл бар, ал өсө берет экен. Бирок адамдын эси баягы эмне деп коет, зрелость приходит с годами деген сөз бар, билесиз, орусста. Адамдын эси негели акыл парасат адам көп жашаган сайын билип баштайт экен. Ошондо адам эси акылы бар, эси жок деп айтат. Мисалы 17-деги балаңдын акылы бар, эси жок. Ал бир нерсе кылып салышы мүмкүн. Эси жок болду, ойлонбой калат ал. Акылы бар бирок. Ошондо акылын эси берсин деп айтат. Мына ушундай экен. Ошон үчүн андан көрөк жакшысы, машалла, пока кичине оорчулукту көрсүн. Макулбу? Оорчулукту көрсөтүп окуткула. Эчтеке болбойт. Анан кийин ошол оорчу көрүп, анан кийин ар жагына үй алып алсын өзү. Ата эненин милдети үчөө эле. Ат коюшуңар керек. Окутушуңар керек. Анан болду. Үй алып берип, аялап бериш керек, бүйө тийиш керек, бүттү. Машина сатып бер, үй сатып бер, дагы эмне сатып бер. Жок. Ал сиздин милдетиңиз эмес уже. Түшүнөрбү? Мына үч эле ат коесуңар, окутасыңар. Болду. Окутканда да субан туура жерге окуткула болду. Үй сатып бериш керек эмес. Мен түшүмдө кыямат болгондой болуп, же болбосо ичиме жин кирип кеткандай болуп кыйнала берем. Себебин билим келет. Рахмат, Алла разы болсун. Намазын 5 жолу окуйм. О, субханалла, бул васвасада. Качан жаман түшүрсө, а'уду биллахи минеш шайтанир ражим, сол жак 3 жолу түкүрүп коюп болду. Кайра арыга жатып ал. Ол улана бере турган болсо, дарыма гусул менен же дарат менен аят күрсүн дене окуп ихлас фалак насты окуп жүр. Эгер такыр болбосо 5 мал намаз окуйт экенсиз. Мына багымдаптан кийин 3 жолу ихлас фалак насты 3 жолдон оку, пешимде 1 жолдан, асырда 1 жолдан, шамда 3 жолдан оку, куптанда 1 жолдан оку. Мына иншалла бир нече күн кайталап турган болсоң, Кудайым буйрса, васваса деген нерсе кетип калат. Тажап кетпедиңерби? Уйкуңар келген жокпу? Көзүңөр каймактап кеткен жокпу? Машалла, болду анда. Мен сурам, өзүм аскер адаммын. Жубайымдын негедир тапкан айлыгым берекеси жоктой. Айлыктан айлыкка чейин жетет. Шүгүр бирок токтолбой атат. Карызыбыз көбөйүп кетти. Дүкөн иштеткендерге жана соодагерлерге айтып коймузчу. Военныйларга кымбат кылып өстүнө кошуп сатышпасын. Ансыз деле кыйын болуп кетти. Биякта эме пограничниктерби? Пограничниктер? Анда мындай. Пограничник бар го? Рибат дейбиз, дамыла, рибат. Бул мамлекеттин чегинде тургандар. Мисалса бизге барса, мына бизге пограничник барса, балдар пограничник келди дегенде бүт эшиктин мана ачабыз. Тур. Ачып биринчи кабыл алам. Эч нерсе кылдырбайм. Кадимгидей көр, дарыларынан бердирип тургандан кийин чест бердирип кетирип коем. Эмне үчүн пайгамбар ал ошолорду сыйлоо жана шариятыбыз бекем айтат. Ошолор турган үчүн мынакей топтолуп сабак атабыз. Ошолор турган үчүн субханалла мамлекетте тынч болду. Ошолор турган үчүн силер үйүңөрдө спокойно. Биринчи өлө тургандар ким? Ошолор. Согуш болгону силер бизге гана билесиңер да. Ошолор турбады, ошол жерде өлдү го. Мынакей алды баян буту кесилип мага келди. Ошол согуштан ок тийген экен, улам кесилип аттыр. Кыйналып, бирок силер кыйналган жоксуңар, туурабы? Силер качкан боюнча келгендер барды айтып атат, субханалла 10 000 багып койдуңар. Бирок тиякта өлдү да, тура ошолор. Колунда таяк менен акырында эмне болот, таяк менен отуруп өзүбүз граната менен жарып ийип алып турасыздар, эмне кыларын? Канча душманды өлтүрдү бирок. Ошонун себебинен мында акылга салып көрбөйсүңөр, ай соодагерлер. Макулбу? Бир аз болсо да күткүлө, түткүлө
көрүп атасыңар. Айлык менен айлыкка жашоо өтө оор. 50 миңби, 100 миңби субханалла бала бакырасы бар. Анда ойлош керек. Алар бар, биз тынчпыз. Так. Жолдошум менен шурушуп кетти. Жолдошум менен урушуп кеттик, себеби мурунку жакшы көргөн кызым менен телефондо сүйлөшкөн көрүп калдым. Ал келинде да үй бүлөсү бар, балдары жолдошу бар экен. 3 жумадан бери өзүмө жай таппай келем. Bir туруп кетким келет, bir үй бүлөмдү сактап калгым келет. Жолдошум кечирим сурап жатат. Бирок мен шарт койдум. Качан 5 убакыт намазымды экен болуп, даватка чыгып келин жашайбыз деп. Мен ушундай шарт койгом, туурабы? Кандай кеңеш бересиз? Сизден двойной удар кылатсыз азыр. А? Левый правый, а? Левый правый. Апперкот. Молодец. Танго. Кол чабер ошой алга. Мен. Ошен. Да бираз кыйнап кой. Экинчи сүйлөшкүс болду. Телефонду мага байлап коюп, WhatsApp-ыңды коюшу. 3 в 1 болот. Макулбу? Бирок бул арам. Эркек аялдыкын аңтаруу. Аял күйөөсүнүн аңтарып, личный пространствого кирип алып жанагы. Зачем? Бирөөнүкүнө кирген болбойт. Дурусураак эмес. Эркек аял болсо деле. Укук жагы ошондой да. Ушундай. Бирок эми субханалла, эгерде жанакындай болуп, чын-чынында эми туура айтасыз, 5 мал намаз бекем болуп, даватка 40 миң айдай эмес адиптир. Телефон алып кал, макулбу? Анан тиги эл менен жазышып сүйлөшүп ал. Эмне болуп баратат, да? Сериал болуп кеткен турецкий өзүнчө. Ушунча болот, болбой койбойт келме. Эми печально, но в любом случае болот да мейли. Суроо, күйөөңдү жолдошту сыйлоо деген эмне? Бул суроону берген себеби жолдошум сен эр сыйлашын билбейсиң деп урушат. Ата-энеси менен кайын журтум жакшы адамдар. Мага батасын берип, мен ыраазы экенин айым айтып жүрөт. Үй тамагы, кийим кечи баары жууп тазага отурам. Иштеймин, баарын жеш Аллага шүгүр. Устат Алла сен ыраазы болсун дейт. Ошондо күйөө жолдошту сыйлоо деген эмне дейт, Эми бул жагын карасаң, субханалла, идеально. Эми күйөө сыйлоо жөнүндө сурап атат, кантип сыйлаш керек экен, туурабы? Хадича энебиз. Ким ал? Машалла. Качан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен Хадича энебиз үйлөнгөндө, сирада алымдар бир сонун Хадича энебиздин бир сонун бир сыпатын айтат. Мына дамылалар билет. Ошондо Хадича энебиз пайгамбарыбыздын атасы да жок, энеси да жок. Куданын катарында Абу Талиб барды. Тойдун башында Абу Лахаб, Абу Жахил да отурган. Бирок Хадича энебиз Халима энебизди чакырат. Халима деген бул пайгамбарыбыздын эмчек энеси, сүт энеси. Ошону чакырганда Хадича бинти Хувайлиддин даражасы дагы өскөн. Эмне үчүн дегенде ошол коомдо эле ушул энеси жок болсо да ушул эмизген канча бир километрдеги эмчек энесин тойго чакырып алып келип туруп подарканы бергенде ошол Курайштын атактууларын барды. Аятаң көрү, ушу Хадича менин аялым болсо деген экен да. Бул деген нерсе аял киши ушунчалык деңгээлде өзүнүн күйөөсүнүн тегерегинде баарын сыйлап, анан бир нерсени эсинен чыгарбаш керек. Аял. Бир эме бар. Эч качан күйөөсүнүн жаманчылыгын эч кимге айтпаш керек. Эч кимге айтпаш керек. Мына аз болду да мондай нерсе, случай болду. Эми муну эч кимге айтпаш керек. Мына биз уктук башка эч ким укпайлабаш деме. Макулбу? Мына милдетиң ошол. Ушундай сыйлаш керек. Түшүнгөндөр түшүнүп аласыңар иншалла. Мындай бар үйүңөргө барасыңар аялдар. Күйөөңөрдүн да бетине карап отурасыңар. Мынтип карап отурасыңар. Жок, карап эмне болду десе, карап тура турчу де, макулбу? Карап отурасың, машалла.
Мондай карап отурасыңар да. Могу колду мондай коюш керек. Ажылыктын соогун аласыңар. О да. Пока туура эмес айтпаганга аракет кылып атам иншалла. Кичине саламаттык кичинемден эле башым ооруп жүрөм сыгыла берет, дем салдырып турамын, жана намаз окуймун, баары бир ооруй берем, рахмат. Ассалам устаз, акыркы бир жылдан бери жашоодон үмүтүм үзүлүп өзүм кол салым келе берет. Күйөөм менен мамилем жакшы, бирок ажырашып кетким келе берет. 3 баламды төрөйүндө отурам. 3-чү баламды өтүп кетсем, кеткен адамдардын бат-баттан түшүмө кире берет, зыян тийбейби. О, мына дамылга келесиздер, карыке. Келип дем салдырып койгон макул да? Макул э? Эң жакшы ушул экен. Суроом төмөндөгүчө, ыйман алсырап баратканда кантип бекемдесем болот? Эркек болсоң, бар даватка чыгып кел 3 күнгө. Аял болсоң, бар таалимге катыш. Ыймандуулар жана отурула болду, мына маселе ушул эле. Мен акыркы 2 жылдан бери динге кызыгып, жан дүйнөм менен динге кирдим. Аллахыма чексиз шүгүрлөр болсун, бирок түшүмдө негедир орустун крест символу кире берет. Күйөөмдүн арт далысында крест көрдүм. Өзүм жатаарда дайыма зикир менен жатам. Калима менен жатсам, бул эмне деген түш, күйөөм намаз окубайт. Өзүм багымда намазды окуп баштадым дейт. Машалла эчтеке болбойт эми. Бул анча-мынча кээ бир түштөр менен жашай берүүгө аракет кылыш керек. Түштөр жорулат. Бирок субханалла, кээ бир түштөр шайтандан болот. Кээ бир түштөр Алладан болот. Ошол себептен шариятыбызда түш бул момун үчүн бир аян сыяктуу болот. Бирок кимге десе алдындар айтат, олияга, алымга, өтө такыва адам экен. Ал эми кээ бир жөнөкөй адамдар мындай туура түшүнүш керек. Качан биз уктаганда биздин денебиз калат дагы, рухубуз өйдө көтөрүлөт. Кээ бир алымдар айтат, кимде кечинде жатарда daarатып жатса, рух жеңил чыгат дейт. Жеңил чыгып, президент менен, о крестти көтөрүп жүргөн Иисус Христос менен жолугуп келе бересиң, пайгамбар менен. Дене ушундай экен да. Анан качан бир мезгил болгондо денеге кайтып келип кирет экен. Ошондо чыгарарда шайтан келип эмнекен басбаса кылып, кээ бир убактарда адамдын жана түшүнө оорчулук келтирет экен. Ошол себептен daarаттуу жатууну аалымдар жакшы көрөт. Эгерде кимде салават айтып жатса, кээ бир убакта пайгамбарыбызга шайтан бир гана пайгамбарыбыздын гана кейпинде келе албайт. Калган бардыгына келе берет. Анан кээ бир пайгамбар көрдүм дейт, бирок сурайбыз да, пайгамбар кандай экен? Десек, субханалла, кээ бирлери мындай экен, узун бойлуу экен, мындай. Жок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Шамаил деп болот. Пайгамбарыбыздын өңү түсүрү тууралуу, пайгамбардын жашоо тууралуу Шамаил Мухаммад деген китеп бар. Ошол жерден китептен окуп алышыңар керек. Негизи пайгамбар кыпкыргызчасы бар азыр. Любой китепкана сатат. Мечиттерде деле бар болуш керек саткан. Ошону көрүп окуп алсаңар, анан кийин шайтан басбаса кыла албай калат. Макулбу? Анан ар кандай жаман түш көрүп аткан болсо, крест кирип аткан болсо, шайтандан экен билип, эмне кылыш керек? Кээ бир убактарда мен айтып коем, эгерде ушундай болот десе, намаз окуп баштасаң, демек дагы көбүрөөк илим ал деп коем. Эмне себептен? Ошондон кутулуу үчүн иншалла. Урматтуу эмгегиңизде шаарыбызга кош келдиңиз. Үй бүлөлүк зомбулук боюнча диний аалымдар тарабынан кандай таассүздүү тартипке чакыруу иштери жүргүзүлдү? Сөз түрүндө айтылган менен инсандардын жүрүм турум менен адеп ахлакка болгон көз караш такыры башка. Чын-чынына келгенде ички дүйнөнүн таза эмес, кечирилип берилип жок дейт. Айтылган баяндоо ар биринин ичинде болсо, инсанда болсо ыйман ынтымак болот. Ылайым Аллах ар бир инсан жүрөгүнө ыйман берсин. Амин дейт. Амин. Мен жантам эмнеден какшап атам. Айтатам го зордук зомбулук кылмагыла деп. Биз молдор айттык бу зордук зомбулук кылды деп. Курандын бир да жеринде аялды саба деген нерсе жок. Хадисте де жок. Абизүр бол деген нерсе жок. О, жумасына бир жолу шайтан чыгарып коюш керек. Силер чыгаргансыңар, молдор чыгарган эмес. Түшүнөсүңөрбү? Шариятта бир жерде аялды саба деген жок. Аялга мындай болот. Эгерде ушунча жаман болуп турган болсо, биз айтабыз, ой, аял, кой, болду дейбиз. Такыр болбой аткан болсо, анан баягы ата-энесине чакырабыз. Ой, бул кызыңарды бир нерсе деп койгула. Жок, уулуңарды бир нерсе деп койгула, ушундай болду да. Анан кийин анда болбой турган болсо, так дейбиз дагы. Кой деп мен түртүп коебуз. Урбайбыз. Мен десе, кой, болду, коем, катын, кой, сенде болду.
Koy деп koyabız. Анан кийин буга түшүнбөй атасың да бир талак дейбиз. Бир талакка түшүнбөсөң, токтоп калбай ал буттанып кайра дальше продолжать ете турган болсоң, анан субханалла коем, болбой калды. Деп анан мынекен биз төшөктөн бөлүп коебуз болду. 3 талак сразу бербейбиз даже. Төшөктөн бөлүп коебуз. Төшөктөн бөлүнгөндөн кийин кокуй туура эмес кылдым окшойт, күйөөмө туура эмес мамиле кылдым окшойт, деп акылың бар болсо, эсиңе келсең. Анан субханалла кайра эми кечирип кой десе, ражый талак мындай кайтарып ала турган эле бир эме, никең бузулган жок болот дагы, мынекен экөөң кайра жашай бересиң. Бизде ушундай эле. Анан жанагындай сабап ийип аткан, анан зордук көрсөтүп аткан бул молдо түтүрү чоң. Мен эмне тиешем бар мисалы, сен сабап аткан күйөөң менен. Мен айтып атам, сабап кой деп атсам, мен сабап атсам эмне кылайын? Акылына келбесе эмне кылайын? Мына ошондой кылыш керек. Мына молдого айт, тиги айт, буга айт. Болбой аткан болсоң, айла жок. Сен жанагындай зулумдун жанында жаша деп биз айтпайбыз. Сен укугуң эгер зулум кылып, сен бир жерди сындырып атса, өлтүрөм деп атса, анда субханалла кой мен өлүп кала электе, кой аман эсен деп балдарымды алайын да кетейин деп кетирип коебуз. Ошондон талак бердирбейбиз. Күтүп турабыз, ай моң болуп калар. Түшүндүңөрбү? Мына биз молдор ушундай иш кылып атабыз. Мен күнүнө 100 адам кабыл алам. Эме кылып жана ушундай именно зордугу менен, зомбулук менен. Айтып көрөм, мынтип көрөм, чаап көрөм эркекти. Кээ бирлер мындай бар, орусча сөз бар. Горбатого могила исправить деп бар. Ушундай экен, айтам, кой, бул эркектен сен өлүп калмай калыпсың кой. Нерв болуп жашап тур. Айтарысын айтам, телефончу, алып кет кызыңды, алып кет. Апар. Жашатпа муну менен. Бирок талак бердиртпейм. Оңолор дейм. Бир ай. Биздин үй-бүлөбүздө алыс жакын тургундар, илимдүү, аалым, карлар жок. Кандай ибадат дуалар кылсак болот? Сен Аллах разы болсун. Биздин үй-бүлөбүздө алыс жакын тургандарда илимдүү, аалым, карлар жок. Кандай ибадат дуалар кылсак. Эми аалым, кар чыгыш үчүн бизде эң эле медреседе окуган таалим деген китеп бар. Ошол жерде мындай дейт да, устаздарды сыйлагыла дейт. Четтен келген устаздарды сыйласаңар, медреседе устаздарды сыйладым. Бар медресе бар? Бар бу жакта медресе? Айнында сөз жок, оңой турбайбы? О медресенин директорин, медресенин устаздардын баарына жакшынакай ашыңды кыл, ашыңды кыл, бир санды сал, машалла. О бир нече борсок кыл, мындай мен сал, алдына бар айланайын. Ушу балдарын ээрчитип ал. Ээрчитип ал дагы субханалла устаз, бир бата берип коюңуз. Ушу балдардан алым чыксын деп сыйлап тур. Качан айлык тыйын алганда, тыйын болуп калганда, устаз тиз жерде айлыксыз иштеп атат. Ошо бир 5-10 сом апарып устаз бир дуа алып, дуасын алып тур. Иншалла. О, центральный мечитте Бишкекте бир аксакал бар болчу. Ошонун баласы дүйнө жүзүн багынды биринчи орунду Курандан алды. Ал киши бир эле нерсе ошо мечиттин эшигин шыпырып жүрүп өмүр өткөн. Устаз астагы шыйлап эле мынтип олтурса отура калып, укалап ошон жүрүп. Эчтеке кылган эмес. Бир гана аалымдарды сыйлап өткөн. Эми дүйнөнү багынты ошонун баласы. Кыргызстанды дүңгүрөтүп атат азыр. Баягында айтканда менде сөз бар. Эр сыйлаган кор болбойт дейт. Молдо сыйлаган намыссыз калбайт. Ушундай. Адамдардан күтө берем. Адамдардан күтсөң чарчайт экенсиң. Алладан күтүү боюнча айтып берсеңиз, стресстен чыгуунун оңой жолун айтсаңыз. Ошо да. Бул анык эле нерсе да. Адамдардан бир нерсе күтүп, адамдарга бир жакшылык кылып, субханалла, жакшы көрүнөм деп болбойт. Кээ бир убакыт бар, субханалла, бул Алладан да күтөсүң, үмүт кыласың. Үмүтсүз шайтан экен. Бардык убакытта да Аллах Таала берет, Алла билет бар нерсени. Анан эми стресстен чыгуу үчүн кандай стресс экенин билиш керек болот да, сиздичи. Мындай стресс экенсиң, тигинде мынтип чыксаң болот деп айтсак болот. Балким субханалла бирөөнө таарынып жүрөсүң, балким күйөөң жок, балким аялың жок, балким бирөө сени үмөт койду, балким бирөө жакшылык эме кылбай койду, бирөө балким ата-энеңе таарынып жүрөсүң, iPhone Pro Max бербей койду деп субханалла. Дагы бир нерсе таарынып жүрөсүң, эми кайдан билем кандай стресс экен. Бирок стресстен чыгыш үчүн аалымдар айтат, эгерде чынында ушул болсо, Куран үйрөнгүлө дейт.
Kur'an okuğandı үйрөнгүлөр. Çoğun alımlar var dünya yüzünde. Bağırdı çoğul aytат. Dünya yüzünde en жақсы нәрсе дейді. Бұл Kur'an оқып үйрөнүү дейді. Adamды Kur'anda şifa var. Ben başında ayттım жаңағы bir нәрсе айттым. Ким дейді, Kur'andan şifa таппаса, қалған еш нәрседен şifa таппайды. Dünya yüzündегі en жақсы дарылардағы қолдан тұрған болсаң, şifa таппайды екенсің. Ошо себептен Kur'anды үйрөнгүлө, Kur'анды алып окугула, рассуждайте деп коет турабы? Карагыла, Kur'анды алып афала янзуруна иля либили кайфа хуликат дейт. Карас төөнү карап болсо дагы Аллах Тааланын улуулугун, кудуретин көрүп атпасаңар, ошону ойлонбойсуңар, карабайсыңарбы? Карагыла деп Алла Таала айтат. Демек, машалла, адам баласы ар бир жашоосунда кылып аткан ишине ойлонушу зарыл экен. Чүнкү ошо Kur'an окугула, Kur'an үйрөнгүлө. Кыргызчасын болсо да окугула, субханалла, такыр болбосо. Ustaz, assalamu alaikum. Bizde ata enemiz batası, ata enemiz bakat. Elhamdülillah. Birok alar kreditin sebebi boyun başka aytkanda aram nerse men үйгө алып келишет. Biz эмне кылсак болот дейт. Так, ошондо эми сиздер дуа кылыңыздар, машалла, дуа кылыңыздар. Анткени себеп ошол кээ бир ата-энелер бар, ушул нерседен гана оңой жолун таап ушундай кылып аткан бирини жаап эле ошондой эле жүргөндөрдү билем. Аябай көп билем. Азырында бир банктан экинчи банкка барып андай кредитти эмес бузулуп калбасын эле проблемасы ошол. Ушун жашагандар дагы бар. Эми бир аз болсо дагы мен оюмча сиз кичинекей окшойсуз жазганыңызга караганда. Анан бир нече убакыттан кийин, качан сиз чоңойгондон кийин иншалла бир аз түшүндүрүп айтканга аракет кылыңыз, макулбу? Бирок ушул нерсе акырын айта бериш керек. Ушун баарын бири-бирине айта бергиле. Мына ушул отурасыңарбы? Бири-бирине айта бергиле. Кредит алган арам экен. Мундан көрө кандай субханалла колдун кирилмесин жүрүш керек. Анын эң эле жаман нерсесичи, кээ бирлер соода кылам деп кредит алган болсо, кээ бирлер акмакчылык андан да чоңураак. Бала үйлөнтөм деп, үй ремонттойм деп, машина алам деп кредит алгандар да бар. Бул мындай айтканда силер шашып кеттиңер. Эмне үчүн шашып кеттиңер десеңер, ал нерсе жазылуу бар болчу, сен алып атпайсың мынакей. Сен ошону адал жол менен алмаксың да. Бирок эмне аласың? Арам аралаштырасың. Адамдын жаш мисалы ушул жерге мен келмекмин мынакей. Карасаң, мен келмекмин. Бүгүн мисалы Разаковго самолет токтоп калды. Жок. Бирок ушундай нерсе отурабыз. Баткенге самолет турат, бирок билетибиз жок. Мына ошол мезгилде отурсак, бир эле бала келип айтат экен, "Устаз, кайка отурасың?" Баткенге эмне бар? Сабак ортосу. Отуруп туруңуз деп койду дагы эле. Анан 40 мүнөт эрте эмен жаап туруп, анан субан колубузга билет берип койду. Баткенге. Еще мындай печатный эмес, бияна номерлерин жазып койду. Местаны бүттү. Пустой эле ак кагаз. Айтайын деген нерсемчи, Алла алып келем десе, ушуну алып келип коет экен. Ошол сен эгер десе машине, үйлөнүү, үйдү жана ремонттоо ошол үчүн алып туруп кылып атасың ошол нерсе. Ал башчы адал жол менен келмек. Просто Аллах айтат да, Алла адамды биз даиф, алсыз кылып жараттык, шашкалак кылып жараттык дейт. Адам баласы шашып ийебиз биз. Келе турган жакшылык келмек ошол нерсе, точно башка жол менен келмек. Бирок сен шашып койдуң. Мен айтып атканым ушул да, шашпагыла. Адам баласынын ырыскысы эч качан сенден алыс кетпейт. О, улуу бир аалам бар, рух ааламы деп коебуз. Ошол жерде адам ата менен тиги Муса пайгамбар экөө мындай бири менен акыйын айтышып калыптыр. Муса алейхиссалам айтат экен, адам дейт. О, адамзаттын атасы. Сен бир эме кылбайсың, ошо бая жебе деген нерсени жебей эле койбойт белең деген экен. Азыр жыргап бейиште жатмакпыз деп айттыр. Десе бая адам айтат экен, Муса, сен пайгамбарсың, о пайгамбар. Сен Алла менен сүйлөшкөн, ол сүйлөшөсүң. Сен мени качан жаратканын билесиң, билем дейт. Эми тагдыр качан жазылган десе, сен жаралектен 50.000 жыл бурун деген экен. Анда эмне күнөөм бар деген экен. Көрүп атасыз кандай нерсе, субханалла. Биздин жашообузга келе турган нерсе эч качан кайып кетпейт ал. Жаманчылык болсун, жакшылык болсун. Эгер ал бизге келбей турган нерсе болсочу, эч качан келбейт. Биз ушуну айтабыз, биз ортосунда үмүт менен жашайбыз ортосунда. Жакшылык менен жаманчылык. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, Аллахума инна аузу бика мин кулли шар. Я Аллах, мен бардык жаманчылыктан сакта деген. Пайгамбар сурады жаманчылыктан. Дагы бир жерде пайгамбар айтат экен, о Аллахым, тез келе турган жаманчылыктан сакта, анан тез келе турган жакшылыктан насип кыл деген экен.
Көрсө бизге келет экен. Бул нерсечи келбей койбойт. Ошо шашпаш керек. Макулбу кредит алып ийбегиле. Жана да бир арам нерсе кылып ийбегиле. Мына эчечени үй алсам деп балдарды. Омин эже. Үй алыңыз. Мен балдарыңызды субхан айтып койдум элем. Кичине оруч менен чоңойсун деп. Сизди кыйнабайын деди. Бирок сиздин ушун жазганыңыз ол жерде субханалла авалким ушул жазылыштын турушунда Аллах сизге ушул балдарыңызга авалким этаж үйлөрдү авалким субхана тетинде 15-20 этаж үйдү берип койгон кайдан билесиз? Туурабы? Ошону шашпай жакшы ниет жарымыбыз дейт. Ниет кылалы иншалла. Жашообуздун оңолушу үчүн биз эң биринчи Аллах көрүп турат деп унутпашыбыз керек. Андан кийин келсе адамгерчиликтүү адам болуп жашаганга аракет кылышыбыз керек. Илгерки атабыз айткан, "О, киши болор кишинин" дейт. Киши менен иши бар дейт. Киши болбос кишинин киши менен иши бар дейт. Ошон үчүн субханалла тет жазган, сен ак болсоң, мен ак болсом, коомду таза болот деп. Бул эле ак бол, так бол, таза бол машалла. Кудайдан корк, иншалла жашообуз баары оңолот деген ойдобуз. Аллах ыраазы болсун машалла. Сурооңуздар бүтүп калды, дагы да сүйлөй бербекмин. Как раз өз убагы болгон экен машалла. Аллах ыраазы болсун. Allah razı olsun. Bizden geçirip koştular. Bana 1 saat 2 saatten beri ustaz meyret kılıp, gam kılıp, uşul elge bir söz olsa da bir çınlıklı jetkiriп kalayın. Жүрөгүнө bir Kudayдын sözün, Paygambarдын osiyatын jetkiriп kalayın. Dep mına 2 saatten beri tört meyret kılıp otat, Kuday özü kabul kılsın. Hurmatlı tuğanlar, söz aytılaverir. Hazır internetke girseniz dele, TKP'ga karasanız dele, bari söylüyor otar. Kep köp söz demez. Kep oşol sözdün çin jüröktön berilip, kaygı menen oşol nersege kıjalat olup aytkanda. Oşol söz tasirli bolot da. Oşoga Ermek ustabızga Allah Taalam razı olsun. Bu kişiye Kudayın densoluk versin, ömrü berisi bereke versin. Elimin Kudayın dağını ziyada kılsın. Sizler dağını şunca kımbat vaktınızlarda yavaştan kelip, uşul жерде sabır kılıp uğup, şu iman azığı olsun, bir de söz bolsa үйрөнөйүн degeningizlerge Kuday sizlerden razı olsun. Anam bir nerse jana belgili onun sözü versem, hurmatlı atalar, apalar, barımız bir uldun bir kızdan ata-enesiyiz. Бұл жашоодогу эң чоң байлыгыбыз биздин балдарыбыз, кыздарыбыз. Баарыбыз балабыздын бактылуу болушун, кызыбыздын бактылуу болушун каалайбыз, туурабы? Эгер балдарыбыздын, кыздарыбыздын бактылуу, ыймандуу болушун кааласак, келиңиздер, өзүбүз бактылуу болобуз. Келиңиздер, өзүбүз ыймандуу болобуз. Биздин балдарыбыз, кыздарыбыз бактылуулукту, ыймандуулукту кайдан үйрөнөт? Мектеп үйрөтпөсө, üniversitet üretmese üydögü ata menен eneden үйrөнөt. Eger ata menен ene baktılуу bolup, birin biri sıylap, birin kemçiligin biri jaşırıp, jakşısını aşırıp, külüp jaynap, barını kaniyet kılıp jaşasa, balda oşol nerseni körüp, baktılуулuk emne ekenini ata eneden үйrөнөt. Jana jogorуда айтылгандай, эгер үй бүлө бактылуу болсо, үй бүлө тынч болсо, үй бүлө баарыга шүгүр кылса, үй бүлө биrini бири сыйласа, Кыргызстан мамлекети барго дүйнөдөгү эң мыкты мамлекет. Себеп дегенде ошол бүгүн бизди башкарып аткан министрлер, президенттер, муфтийлер бардыгы бир карапайым үй бүлөдөн чыккан атуулдар да. Ошого bir нерсени унутпайлы. Балким биз үйүбүздө bir муфти тарбиялап атабыз. Балким үйүбүздө bir президент тарбиялап атабыз, bir министр тарбиялап атабыз. Эч качан аны унутпайлы. Бешиктеги баланы бекебар эч ким билбейт аны. Ошон үчүн Эрмек устаз мына 1000 километрден келип, кымбат убактысын аябастан bir аят, bir хадис болсо дагы жеткирип калайын. Пайгамбарымдын осуяты бар эди. Ballig anni minel ayet, bir ayet olsa da menden жеткиргилеринин осуяты бар эле деп, ошол осуятты аткарып коюн деп келиптир. Сизге чоң рахмат.
Allah taala razı olsun. Sözünüz olsa da ne var mı? Diyeceğim. Onu bak koyunç. Soru oldu ne? Bitireyim mi? Rahmat, Allah razı olsun. Fazla olam. Rahmat. Ebi barımızdan Allah razı olsun. Özü sizler toybay kaldыңар да. Көрініп тұр, toybay kaldыңар. Сұраңар бүтіп қалды просто. Айтайын, рахмат ушунча сугалактык, динге болгон сугалактык бул өзгөчө сонун нерсе. Демек Кудай билсе, бул аяк албайт, Кудай кылса дагы дамыламай айтып атам, устаз чакырыңыз иншалла дагы келебиз, ушул элге деп атабыз. Анан келип менин сөзүмдү түшүнбөй калдыңар болуш керек, мындай. Биз башкача сүйлөп коем кебирдечи. Анан Алла насип кылса иншалла YouTube'дан жазып эмеден кап жакшы түшүнүп аласыздар да. Анан сиздер кемчилиги жок адамсыздар машалла. Биз кемчиликтүүбүз. Сүйлөгөндүн кемчилиги көбүрөөк, уккандыгына караганда. Анан колдон келиши аз бир жерде дагы берметтим, мен муну жооп бербей кое албайм. Анткени себеп мен аябай бул жөнүндө дайым ойлоном, бул өзгөчө балдар туурасында. Мисалы өзгөчө балдар деп баягы Даун деген бар. Бул биринчиси. Бул Даун менен ооругандар биз эме дейбиз. Даун деген бул англис тили өзү солнечный деп коет да. Солнечный ребенок. Анан эми субханалла, андан кийинкиси азыркы заманда аутизм, ЗПР, РАС деген, ЗРР деген. Биз муну аябай көп займастым. Алла айланайын ателер. Бул балдарга бир гана эне гана чыдайт. Эненин жүрөгү гана чыдайт. Атанын чыдамдуулугу гана чыдайт. Эми башка эмне деп айтам? Чыдамкай болуңуздар, машалла. Колдон келишинче балаңыздар үчүн аракет кылыңыздар. Бул оору экен. Бул кандай десем ушул замандын баягы грипп болобуз го, грипп болот. Пандемия деген бар го. Азыр субханалла ушул мурундан канча жылдан бери жийилип келген оорулардын баардыгы чогулуп келип, биздин балдарыбызга ушундай даражада өтүп, азыркы мезгилде балдарыбыздын эми ушул сознаниясын өспөй калышына чейин апарды. Ошол себептен машалла ата-энелер, ушул балдардын апалар, аталар машалла сабыр кылыңыздар эми. Бекем болуңуздар. Колдон келишинче мынакей молдокей улам келип дем салдырып, дем сууларды бердирип машалла бул жагын унутпагыла. Логопед, жанагындай бир өзүңөрчө кылып аткан, берип аткан витамин эмелерден дагы кээ бир убакта бир молдонун бир шиф деген бир шилекейи дары болуп кетиши мүмкүн. Мына ушул келип молдокейлерге өзү мынакей каарлар, аалымдар машалла декен, буларга да кичине болсо бир дуасын алып коюп туруңуздар, макулбу? Аллах шифа берсин, анда бир дуа кылалы. Дуа кылып иншалла ошо менен чыгалы. Рухсат бересиздерби? Алла разы болсун. Амин. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Allah'ım şu жерде айтылған vaaz насаттарға амал қылышқа базар тауфиқ мүмкіншілік бер Allah'ım. Allah'ım şu жерде келіп иманды қуаттасам дегендер бар. Allah иманын қуатты болғын Allah'ım. Şu жерге келіп бір жөн көйгөйімді, жүрегімді бір мүдөөмді айтып алып ұқсам дегендер кім ұққан болса şu амал қылышқа тауфиқ берген Allah'ım. Şu жерге келгенде жана келіп кішіне отырып кетіп қалғандың дағы келе албай қалғанда Allah күнөөсүн кечирсин. Мына ушу эл жерибизге тынччылык берсин, аманчылык берсин. Үй бүлө ажырашкан үй бүлөлөр азайсын. Аллах ушу үйлөнө албай турганда үйлөнсүн. Турмушка чыгып Аллах Таала жакшы жар берсин. Аллах да күйөө берсин машалла. Балалы болбой аткан Аллах бала берсин машалла. Мал бербей аткан малдуу болсун машалла. Мына аалым каарыларыбыз турат ушул жерде ушулардын сабактарын алып баарыбыз ахиреттик амалдарды кылышка Аллах тоофик берсин. Эл жерибизди Аллах Таала жаман көздөн, жаман сөздөн, жана келип аткан табигый кырсыктардан Кудайым сактасын. Жана сырттан иштен келген душман сактасын. Жана ушуна жандан бери айтып атабыз, өзүбүздүн ажообуздун дагы Алла Таала жашоосуна береке берсин. Жана ушул жерде ушул ишке мүмкүнчүлүк берип аткан баарын Алла Таала иман хидаят берсин. Эл жерде тынччылык болсун, аманчылык болсун, кыяматта пайгамбар шафаат алсын. Алла разы болсун. Бизден кетсин. Ассаламу алейкум. Hoş geldiniz. Ассаламу. Каярда чат келбиз? Tamam. Кем бу? Баракалла. Дейт кем бияқта. Болду.